Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз пайууга шек саналып кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлап, анда экс-мэрдин байлыгын 50 миллион акш долларына баалады. Жана атайын кызмат анын көбүн коррупциялык жол менен тапкан деп күмөн санап жатат. Жогоруда айтылгандардан тышкары Суракматов Азиз мыйзамсыз алынган муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз каттоо максатында анын аффилирленген филиалдарына таандык жана ошондой эле курулуш нормаларынан жана эрежелеринен четтеп курулган объектилерди киргизүүгө, ыйгарым укуктары менен муниципалдык ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөөчү органдардын жооптуу кызматкерлерине кысым көрсөтүү менен курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан көп кабаттуу объектилерди курууга уруксат алган. Бул коррупциялык схеманын натыйжасында Суракматов активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион акш долларына бааланган. Азиз Суракматов буга чейин Тазабек агенттиги чыгарган журналда Кыргызстандагы эң бай 200 үй бүлөнүн тизмесине киргени маалым. Тактап айтканда, экс-мэр Кыргызстандагы эң ири курулуш компанияларына ээлик кылары да белгилүү. Ал Тургай Суракматовдун компаниялары Бишкектин чок ортосунда эң кымбат жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык жайларды куруп келгени менен таанымал. Бирок Юстиция министрлигинин сайтында Суракматов ага таандык мүлктөрдүн көпчүлүгүн жакын туугандарына каттаган. Елизавета курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому 2016 жылдын 27 апрелинде негизделген. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, Елизаветанын директору Нуржан Тынымсейитова учурда Бишкек шаардык кеңешинде Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынан депутат. Ал эми негиздөөчүлөрү катары Азиз Суракматовдун уулу Айдар Суракматов менен бир тууганы Гүлбара Суракматова көрсөтүлгөн. Кыймылсыз мүлктү ижарага берүү менен алектенет. Финанс Кредит Строй микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому 2015 жылдын 11 декабринде түзүлгөн. Директору Максутова Гульмира. Ал эми негиздөөчүсү катары Азиз Суракматовдун бир тууганы Гүлбара Суракматова көрсөтүлгөн. Насыя берүү менен алектенет. Бул компания Бишкек шаарындагы Разаков көчөсүндө жайгашкан. Юридикалык агенттик СОН жоопкерчилиги чектелген коому 2009 жылдын 27 июлунда негизделген. Компаниянын директору катары учурда Бишкек шаардык кеңешинде Кыргызстан социал-демократиялык фракциясынын депутаты Нуржан Тынымсейитова деп аталат. Ал эми негиздөөчүлөр катары Азиз Суракматовдун бир тууганы Гүлбара Суракматова жана Жумалиев Жайлообек деген жаран көрсөтүлгөн. Фирма укук жаатында иш жүргүзөт. Дареги Панфилов көчөсү 164А. Папа Каро жоопкерчилиги чектелген коому 2018 жылдын 15 октябрында түзүлгөн. Бул компаниядагы Разаков көчөсүндө жайгашкандыгы көрсөтүлөт. Директору Нуржан Тынымсейитова. Негиздөөчүлөрү Азиз Суракматовдун бир тууганы Гүлбара Суракматова жана Өмүрзаков Анвар деген жарандын аты аталат. Столица Строй компаниясы 2017 жылдын 6 декабринде негизделген. Директору катары Жумалиев Жайлообек деген жаран көрсөтүлөт. Ал эми негиздөөчүлөрү Азиз Суракматовдун уулу Айдар Суракматов менен бир тууганы Гүлбара Суракматова. Имараттарды куруу менен алектенет. Ливерпуль компаниясы 2021 жылдын 2 февралында кайра каттоодон өткөн. Директору Кубанычбек кызы Айзада. Негиздөөчүлөрү Суракматовдун уулу Айдар Суракматов жана Жумалиева Аида, Арапбаева Нурсауле деген жарандар көрсөтүлөт. Буга чейин факт-чек иликтөөсүндө Нурсауле Арапбаева жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаевдин жубайы экени белгиленген. Акнан жоопкерчилиги чектелген коому Юстиция министрлигинин сайтынын маалыматына ылайык, директору Бакаев Аймен деген жаран. Ал эми негиздөөчүлөрү катары Гүлбара Суракматова менен Мамбеталиева Анаркуль деп жазылат. Фирма Асанбай Кичи районунда жайгашкан. Polaris Group жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылдын 21 февралында кайра каттоодон өткөн. Финансылык ортомчулук кызматтарын көрсөтөт. Директору кайрадан эле Нуржан Тынымсейитова. Негиздөөчүлөрүнүн катарын Ким Александр деп жазылат. Юрист Реал Строй жоопкерчилиги чектелген коому 2009 жылы кайра каттоодон өткөн. Директору Нуржан Тынымсейитова, негиздөөчүлөрү Суракматова Гүлбара, Арыкова Гулипа жана Мамбеталиева Анаркуль. Ишмердиги турак жайларды куруу. Фирма Панфилов көчөсүндө жайгашкан. Учак жоопкерчилиги чектелген коому 2017 жылы түзүлгөн. Компания турак жайларды жана имараттарды куруу менен алектенет. Директору Эркинбек кызы Надира, негиздөөчүлөрү Суракматова Гүлбара, Жумалиева Назира жана Мураталиев Азаматбек. Сфера KG жоопкерчилиги чектелген коому 2012 жылы кайрадан каттоодон өткөн. Адистештирилбеген дүң соода менен иштейт. Директору Тынымсейитова Нуржан. Ал эми негиздөөчүлөрү катарында Суракматова Гүлбара жана Арапбаева Нурсауле деп көрсөтүлөт.
Мындан башка УКМКнын маалыматына ылайык, Суракматов ысык көлдөгү улетка эс алуу борборунун жана бир нече коттедждердин кожоюну болуп саналат. Кыргыз деңизи санаториясынын аймагында Бустири айылындагы коттедждер жана Акмарал эс алуу борборунун аймагында Сары Ой айылындагы коттедждер Суракматовдун жакын туугандарынын атына катталган. Бирок ошол эле учурда Суракматов буга чейинки тапшырган декларациясында өзүнө жана жакындарына таандык мал мүлктөрүнүн баарын ачыктаган эмес. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматовдун буга чейинки тапшырган декларациясына көз чаптырсак, 2018 жылы тапшырган декларациясында 1 жылда 433.079 сом киреше тапкан. 12 турак жайга ээлик кылат. Ал ээлик кылган 11 батирдин аянтын эсептегенде 1510 чарчы метрге жетти. Бир дачасынын көлөмү 83 чарчы метрди түзөт. Андан башка 15 соток жер тилкеге ээлик кылары көрсөтүлгөн. Ошондой эле Lexus LX 570, BMW Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы жана 8 соток жер тилкеси бар экени жазылган. Ал эми Суракматовдун жакын туугандары 2018 жылы 25.912.000 сом иштеп тапкан. Чыгашасы 822.000 сомду түзгөн. Андан башка үй жайы, мал мүлкү көрсөтүлгөн эмес. Ал эми белгилей кетсек, салык кызматынын сайтына азырынча 2019 жана 2020 жылдары үчүн бирдиктүү салык декларациясы жарыялана элек. Белгилей кетсек, Азиз Суракматов Бишкек шаардык кеңешинин соңку шайлоосуна катышкан Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын артында турары айтылган. Ал өзү партия тизмесинде жок болгону менен штаб башчы катары иштеген. Бирок маалым болгондой, Суракматов менен байланышкан аталган партия Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7% чектен өткөн 6 партиянын ичинен маарага 3-чү болуп келгени менен белгилүү. Бирок кийин Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы бул партияны шайлоодон четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Ал эми буга добуш сатып алууга айыптаган документтер негиз болгон. Бирок ошол эле маалда Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын соңку жарышта баштап чыккан Илим Гарыпбеков видео билдирүү таратып, Суракматовдун камалышын келерки шайлоодо аларга карата буттоосу катары баалоодо. НДПК партиясынын штаб башчысынын камакта отурушу албетте НДПК партиясынын мындан кийинки кадамдарына таасир бербей койбойт, чоң таасир этет. Ошондуктан мен бир эле сураныч менен кайрылып жатам. Суракматов Азиз Эмилбекович буга чейин деле качкан эмес, мындан кийин деле качпайт. Ал киши өзүнүн актыгын, адилеттүүлүгүн ошо мыйзам чегинде далилдей алат деген биз ишеничтебиз. Ошондуктан мен суранганым Азиз Эмилбековичтин баш коргоо чарасын өзгөртүп, ошо УКМКнын СИЗОсунда эмес, үй камакка өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз. Эске салсак, Азиз Суракматов буга чейин парламентте Ата Журт партиясынан 5 жыл депутат болгон. Бирок ал кайсы бир билдирүүлөрү же мыйзам долбоорлору менен таанылган эмес. Ал эми кийин 2018 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп шайланып, 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин бийлик алмашуудан соң өз калоосу менен кызматынан кеткен. Бирок Азиз Суракматов ошол 2 жылдык мэрлик кызматта ал чарбачылыгын көрсөтүп, бир нече жаңы парктарды курганы коомчулукта ал койгота атыган эле.